Сага жөнүндө болуп атат. Автотранспорттарды камсыздандыруу маселеси. Бул айтып коюш оңой эле, 1 апрелге чейин каттап бүткүлө деп. Азыр эле мен коллегам айтты, күнүнө 10 000 машина, физически невозможно. Техникалык жабдыктары буга мүмкүнчүлүк жетпейт экен, жеке менчик компаниялардын. Бүгүн эртең менен интервьюсун угуп келдим, бир страх компаниянын өкүлүнөн. Абдан бактылуу сүйлөп атат. Ал бактылуу ким бактылуу болот? Кыргызстанда бир 2 миллион машина болсо, ошолордун ар бири жок дегенде 1600дөн 3000 сомго чейин төлөйт экен. 1600дөн 3000 сомго чейин. Эми элестетип көрүң. Ошо 2 миллионду 2000 сомго орто эсеп менен көбөйткөндө 2,5 миңге канча акча түшүп атат? Бул бир. Экинчиден барсаң эле каттай койбойт экен. Праваңды сурайт экен, паспортуңду сурайт экен, техпаспорту сурайт экен. Эң кызыгы машинанын ээсинин доверенность алып кел деген талап бар экен. Бирөө Россияда жүрөт, жөн эле оформление кылып коюп, бирөө больницада жатат, бирөө төрөп жатат. Кандай кылабыз мунун бардыгын? Электронный версиясы жок экен, интернет менен алыш мүмкүн.